Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Албетте бүгүнкү чыгарылышты адаттагыдай эле жакшы кабардан баштасак, Россия мигранттардын келишине кызыктар экенин Сергей Лавров Жээнбек Кулубаев менен жолугуп айтты. Ал акыркы учурда эмгек миграциясы боюнча сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп жатканына токтолгон. Биз чет элдиктердин өлкөдө жүрүү эрежелерин жана Евразия биримдигинин нормаларын эске алуу менен укуктук жагын өз убагында жөнгө салуусун чоң маани беребиз. Эмгек мигранттардын келишине кызыктарбыз. Кыргыз досторубуз Россияга иштегени барган жарандардын санаа тартпай жүрүүсүн ойлонот. Бул үчүн иштегени барган киши макамын аныктап, жөнгө салып алышы керек. Башкача айтканда, мыйзамдарды сактап, документтерди тактап жүрсүн деген сөзүн айтты. Ошондой эле Сергей Лавров Садыр Жапаров менен дагы жолукту. Россия Федерациясынын тышкы иштер министринин башчысы Россия менен Кыргызстандын президенттери 9 майда Москвада улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 80 жылдыгын белгилөө салтанатында жолукканын эске салды. Биз бүгүн Кыргыз эли менен дагы жалпы СССР элдеринин жеңишке кошкон салымын белгиледик. Тарыхты бурмалоого каршы туруу, өсүп келе жаткан муунду ата-бабалардын эрдигин унутпай, урматтоого, тарбиялоо, кызматташууну улантууга макулдаштык, деди Лавров. Кыргызстан Россия менен ар тараптуу кызматташтыкты илгерилетүүгө чоң маани берет. Ортодогу алака союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк менен бекемделүүдө. Бул тууралуу Садыр Жапаров Сергей Лавров менен жолугуп жатып билдирди. Президент Россия Кыргызстандын эң маанилүү соода-экономикалык өнөктөшү жана ири инвестор экенине токтолду. Өз кезегинде Лавров Кыргызстандагы жасалып жаткан реформаларды белгилеп, Россиянын кызматташууну кеңейтүүгө даярдыгын кошумчалады. Здравствуйте, товарищи мигранты. Вот вы заняли посадочные места, а оплачивать их кто будет? Вот вы зашли, что не оплатили? Ошончо да бөтөн жерде бөтөн элдин мыйзамдарын сактап жүрүүңүздөрдү суранабыз. Бул видеону сиздерге мисал катары келтирели. Автобуска чыккан мигранттар жол кирени төлөбөстөн ошол жерде жүргөн адамдардын кыжырын келтирди. Албетте, ушуга окшогон терс көрүнүштөр жалпы эле биздин мигранттарга, мекендештерге жаман таасирин тийгизет. Андыктан мыйзамдарды сактап жүрүңүздөр туугандар. Видеону бөлүшүп коюңуздар. Здравствуйте, товарищи мигранты. Вот вы заняли посадочные места, а оплачивать их кто будет? Вот вы зашли, что не оплатили? Ну так идите, оплачивайте. Чего вы уселись? Вас это тоже касается. Вы слышите меня? Да. Ну что да-да? Идите оплачивайте. Денег нет? Идите пешком. Вас это не касается, молодой человек? Или вы по-русски не понимаете? Ну так идите. Денег нет, валите нахрен отсюда. Идите пешком. Что ты на меня смотришь? Давайте, идите оплачивайте. Давай, прикладывай. Нет денег? Пешочком. Ты смотришь, когда тебе денежку принесут? Че ты? Вон там есть терминал. Вон там есть, товарищ. Мигрант. У тебя ноги не работают? Я говорю, вон терминал рядом. Что? Я говорю, вон терминал. Ты пройти не можешь, что ли? Инвалид? Метромост. Следующая остановка – Кричак, минута бульвар. Во время поездки держитесь за поручни. Мекендештерге жардам болсун деп WhatsApp аркылуу жардам номери иштеп жатат. +996 225 900 700 номерине жазсаңыздар, кирүү арызын толтурууга жардам беришет. Андан сырткары ишеничтүү авиабилет алсаңыздар болот.
Жада калса, черный список реестрде бар же жок экениңизди да текшерип беришет. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Моз Кабар Telegram группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да өтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Моз Кабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.